Өткөн сутка ичинде 5 бейтап COVID-19 инфекциясынан каза болду. Бул тууралуу республикалык штаб маалымдады. Республикалык клиникалык ооруканасында 2 жаран 57 жана 67 жаштагы эркек киши, Нарын облустук бириктирилген ооруканасында 1 жаран 60 жаштагы эркек киши, Москва аймактык ооруканасынан 1 70 жаштагы эркек киши, Кыргыз-Түрк достук ооруканасынан 72 жаштагы аял киши көз жумду. Жалпы каза болгондордун саны муну менен 62 кишини түздү. Ал эми бүгүнкү күнгө карата республика боюнча COVID-19 инфекциясынын жаңы 439 учуру катталды. Жаңы учурлар Бишкек шаары 195, Чүй облусу 175, Ош шаары 5, Ош облусу 5, Нарын облусу 10, Жалал Абад облусу 24, Талас облусу 12 жана Баткен облусунда 13 учур. COVID-19 инфекциясы жалпы республика боюнча муну менен 5735 адамдан аныкталды. Кыргызстандагы абактарда жаңы эрежелер киргизилди. Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынан билдиришкендей, камактагылар менен жолугушууга келген жаран ПЦР анализинин таза экендигин көрсөтүшү керек. Бирок мүмкүн болушунча азырынча мекемелерге келбей туруу сунушталат. Бул үчүн соттолгондор менен жакындары ортосунда видео байланыш уюштурулду. Аларга тамак аш жеткирүү мурдагыдай эле кабыл алынып жатат. Мындай чара абакка вирус тарап кетүү коркунучунан улам киргизилүүдө. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Нарында диний-экстремисттик уюмдарга бөгөт коюу иш-чарасынын алкагында 6 аял кармалганын кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда алар Хизбут-Тахрир уюмунун аялдар канатынын активдүү мүчөлөрү экени аныкталды. Жашаган жерлерин тинтүү учурунда экстремисттик мүнөздөгү китеп, Хизбут-Тахрирди пропагандалоого багытталган материалдарды камтыган планшет, ноутбуктар, телефон, сим-карталары жана жазуусу бар күндөлүктөр табылды. Ал материалдар атайын экспертизага жөнөтүлгөн. Кылмышка шектүүлөр Нарындагы номер 24 убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Факт сотко чейинки териштирүүгө жазык кодексинин экстремисттик уюмду түзүү беренеси негизинде алынды. Хизбут-Тахрир уюму Кыргызстандын Жогорку сотунун токтому менен 2003 жылы экстремисттик деп таанылып, анын ишмердүүлүгүнүн өлкө аймагында расмий түрдө тыюу салынган. Жалпысынан Кыргызстанда 21 уюмдун ишине тыюу салынган. Кечээ 30 июнда Тоң районунда жол кырсыктын кесепетинен 2 адам каза болду. УКМКнын басма сөз кызматынан билдиргендей, Бөкүнбаев айылынын Кумдөбө тилкесинде УАЗ үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу рулду башкара албай унаа оодарылып кеткен. Кырсыктын кесепетинен 1 аял киши жана 1 жаш бала каза болуп, 2 эркек адам жабыркаган. Куткаруучулар каза болгон жарандардын жансыз денесин унаадан чыгарып, ИИМдин кызматкерлерине өткөрүп беришти. Ал эми жабыркаган жарандарды тез жардам кызматы райондук ооруканага жеткирген.